Саламатсыздарбы каналыбыздын катталуучулары жана коноктору. Каналга катталбай эле көрүп аткандардын баарына салам айтам. Каналга подписаться катталуу деген кнопканы басып, каналыбызга кошулуп катталыңыз деп айтмакчымын. Каналыбыздын эң биринчи максаты орус чиркесинде иштеп жүргөн мекендештерибизге билген орус тилибиздин эң жөнөкөй, оңой варианты менен бөлүшүү. Ошону билгенибиз менен бөлүшүп, үйрөнүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу, өзүбүздүн оюбузду жөнөкөй тил менен, эң оңой сөздөр менен айтканды чогуу үйрөнүү. Аз-маз билгендерибиз болсо арабызда орус тилиндеги сөз байлыктарыбызды дагы өрчүтүү. Эң биринчи максаты ошол. Ошон үчүн менин биринчи я отдаю предпочтение, мен биринчи мындай өзүмдүн көңүлүмдү коем на комментарии подписчиктердин, катталуучулардын комментарийине бурам көңүлүмдү. Аларга азыр кандай сөз керек болуп атса, ошону жазгандык үчүн ошол сөзгө биринчи эсепте жооп бергенге аракет кыламын. Эгер сиздин дагы суроолоруңуз бар болсо, ушул чыккан видеонун астына жазганга аракет кылсаңыздар суроолоруңузду, ошондо менин окуп калуу, ошол видеого комментарийдеги суроого видео аркылуу жооп берүү мүмкүнчүлүгүм көбүрөөк. Себеби мен акыркы видеону канча киши көрдү, эмне деген комментарий жазды деп хотя бы ошону карап турганга аракет кылып атамын. Гүлзина деген катталуучу бар экен. Акчаны сана эсепте, акчамды качан которосуң? Досумдун картасына акча котором. 500 сомду майдалап бер, 1000 сомдук кылып майдалап бер. 1000 сомду, 100 сомду единица сатып турчу дегендерди айтып бериңизчи дейт. Ошого жооп беребиз. Качан деген когда, качан келесиң, качан барасың, качан которосуң, качан болот. Любой эле качанды баарын когда деп айта беребиз. Эсиңиздерден чыгарбасыздар. Качан тамак ичебиз дегенде деле, а когда будем обедать, когда будем есть. Кушать деген сөздү колдонбоого көп аракет кылыңыздар. Кушать дегенди мисалы кичинекей балага айтылчу, анамдай ой мен тамактанып атам деп мындай эми өтө көп колдонгонго мындай шарт бере бербей турган сөз да кушать деген. Кичинекей баланы эркелетип, ошенткенде айтыла турган сөздөр. Ошон үчүн көбүнчө есть деген сөздү пайдаланганга аракет кылалы. Я буду есть, когда мы будем есть, ты уже поел, эркек адамдарды. Ты уже поела, кыздарды, я поел, я поела деп есть деген сөздү же тамак жебөө дейбиз, ошону есть деп пайдаланганга аракет кылалы. Качан дегенде деле, качан жейбиз дегенде деле, когда будем есть. Когда ты ел, качан жедиң деген сөз. Качан, когда. Бардык убакта когда деп айта берет экенбиз. Качанды которосуң деген переведешь. Сен которосуң. Сен дегенде переведешь, а сиз дегенде переведете. Силер которосуңар болсо деле переведете. Эми чоңураак кишиге айтып атсаңыз, когда переведете. Качан которосуз деп айтасыз да. А кичинекей сен деп жүргөн киши болсо, анда когда переведешь, качан которосуң деп айтат экенбиз. Когда переведете мне мою зарплату. Эгер айлыкпы же мындай акчабы тактап алыпсыз, ошон үчүн мен айлыкты кошуп койдум да. Менин картама дейт. Мне качан мага качан акчаны которосуңар деп эле койдум да. Качан которосуңар мага менин айлыгымды, мою зарплату. А эгер менин акчамды, карызга акча берген болсоңуз, когда переведете мне мои деньги. Деньги деген көп, ошон үчүн мои деньги деп айтат экенбиз. Когда переведете мне мои деньги. Качан мага айлыкты которосуз, качан мага акчамды которосуз дегенди билдирет экен. Акчаны эсепте сана. Эми бул ошо акчаны сана деген маанидеги сөздү айтып атам мен. Ошондо посчитай. Акчаны сана, акчаны эсепте дегенде эле экөөнү тең эле посчитай. Могу с менен чны ш деп айтат экенбиз. Посчитай. Ошо шны мындай катуураак кылып айтып коет экенбиз, посчитай. А эгер чоңураак адам болсо, сиз деп айта турган болсоңуз, посчитайте.
Посчитай еще раз, дагы бир жолу сана. Посчитайте еще раз, дагы бир жолу санаңыз. Посчитай заново, башынан саначы. Посчитайте заново, башынан санаңызчы. Посчитайте сначала, башынан санаңызчы. Посчитай сначала, башынан сана дегенди билдирет экен. Досумдун картасына акчаны котором дегенде я, сиз которот экенingizди айтып атасыз да, я переведу деньги на карту моего друга. Айым болсоңуз деле, эркек болсоңуз деле моего друга деп айта бересиз, себеби биякта сөз друг жөнүндө болуп атат. Мына друг деген слово мужского рода, ошон үчүн моего друга, моего деп айтат экенбиз. Досумдун картасына мен акчаны котором. Переведи деньги на карту моего друга. Анда сиз башка бирөөнү айтып атасыз. Мисалы, Александр сизге акчаңызды которуш керек, сиздин картаңыз жок, досумдун картасына которуп кой десеңиз, мына досумдун картасына которуп койчу. Переведи деньги на карту моего друга. Которуп коюңузчу деп айткыңыз келсе, переведите деньги на карту моего друга. Эгер эми бул кузина болуп атпайсызбы, может сиз досуңуз, кыз досуңузга которуп турган болсоңуз, переведите деньги на карту моей подруги, моей мамы, моей тети. Себеби мама, тетя, подруга деген слова женского рода, ошон үчүн моей деп айтабыз. А эгер эркек досуңузга которткуңуз келип атса, моего друга, себеби друг слово мужского рода, байкеңизге мисалы на карту моего брата, потому что брат это слово мужского рода, ошон үчүн аны моего деп айтат экенбиз. Айым болсоңуз деле, эркек болсоңуз деле ошентип айтып бересиз. Сиз эркек болсоңуз, мисалы, менин досумдун картасына акча котор деп айткыңыз келип атса деле, на карту моего друга переведи деп кое бересиз. Менин сестрамдын картасына акча котор дедиңиз, сиз эркек болсоңуз деле, на карту моей сестры, на карту моей подруги. Сиз аял эркек болгонуңузга карабай, бул могу друг, подруга деген сөздөргө карап, моего жана моей деп өзгөрөт. Сестра, подруга, мама болсо моей деп айтасыз. Эркек болсоңуз дагы, кыз болсоңуз дагы, друг, брат, отец дей турган болсоңуз, моего друга, моего брата, моего отца деп айтасыз. Эркек болсоңуз дагы, айым болсоңуз дагы. Досумдун картасына которуп койчу, апамдын картасына, сиңдимдин картасына болду, бул. Эми которо аласызбы деп дагы сурап калабыз да. Жана которуп кой деген прям мындай башкарган болду да. Эми которо аласыңбы деген болсо, вы можете перевести на карту моего друга. Акчаны менин досумдун картасына которо аласызбы? Вы можете перевести на карту моей мамы. Акчаны апамдын картасына которо аласызбы? Эркек болсоңуз дагы, аял болсоңуз дагы ушундай айта бересиз. Вы можете перевести на карту моего брата, байкемдин. Вы можете перевести на карту моей подруги, менин кыз курбумдун картасына которо аласызбы? Вы можете деп атасы, мына суроо берип. Анан дагы бир муну шашып кошуп койдум. Качан түшөт экен билбей калабыз. Мисалы, Александр менеджер, бирок Александрга наркы головной офистен акча түшүн, анан Александр сизге которуш керек да. Александрдан күнүгө сурайсыз. Александр качан зарплата десеңиз, Александр билбейт. Ошондо качан түшөт деп калабыз, Түшсө анан которот да, түшө элек да. Ал Александр Бакуш каяктан которот? Ошондо когда поступят. А когда поступят деньги, качан түшөт акча? Когда поступит зарплата, айлык болсо, поступит бир эле айлык да ал. А деньги болуп көп болгон үчүн поступят. Демек, деньги деген акчаны көптүк түрдө айтат экенбиз. А зарплата болгон үчүн поступит зарплата. Зарплата качан түшөт? Майдалап бер деген разменяй, бул акчага гана
айнекти майдала, кагазды майдала деген мындай болбойт. Акчаны гана майдалаганга разменяй деп айтат экенбиз. Разменяй мне по 500. 500-тү кылып майдалап бер. Разменяй мне по 1000. 1000 кылып майдалап берчи. Дай мне 1000 1000 кылып берчи. Мисалы зарплата алгантас 10 000 кагаз менен санап бере турган болсо сизге 500-түк, 100-түк кармап турса, мисалы, мага 1000-диктерди берчи деп айткыңыз келсе, дай мне 1000 1000-диктер менен берчи. Дай мне 500-ками 500-дүктөр менен берчи. А 100-түк менен бер деген, дай мне 100-ками 100-түктөр менен берчи. Анын акчасы барбы жокпу билбейсиз, бирок ошондой майда бер деп айткыңыз келсе, можете дать мне 1000-ми 1000-дик кылып бере аласызбы? Можете дать мне 500-ками 500-дүк кылып бере аласызбы? Демек, сурарда можете деген сөздү кошуп айтат экенбиз. Единица деген, эми биз Кыргызстанда единица деп айтабыз да. Мен сизде Россияда болсо керек деген маани менен айтып атам, мен жана айттым. Единица деген сөздү биякта колдонбойбуз. Бул орунсуз болуп калат единица деп колдоnuш үчүн. Единица деп айтсаңыз, булар бир, жалгыз дегенди эле түшүнөт. Ну, таких как я, единицы десеңиз, ой, мендейлер анда санда эле бирден эле кездешет деген сыяктуу сөз да. Ошон үчүн бул бир, жалгыз дегенди түшүнүп калышат. Аны единица дегендин ордуна баланс на телефоне, деньги на телефоне деп айтсаңыз, ал ушул сөздөрдү эле единица дегенди эле билдирет. А булар орус тилинде туура айтылган сөздөр болуп эсептелип калат. Ошондо мисалы, мага единица которучу деп айт депсиз, мына, можете перевести мне денег на телефон. Акчалардан мага телефонума которо аласыздарбы? Деньги на телефон деп койсоңуз деле болот. У меня нет баланса на телефоне. Мисалы, менин телефонумда акча жок деген эле сөз. Ошол баланс, у вас не хватает баланса деп айтат, Ошондо телефонда акча жок деген эле сөз. У меня нет денег на телефоне. Менин телефонумда акча жок. Демек, бул жакта жүргөндө единица деген сөздү пайдалануу орунсуз. Единица деген орусча башка маанини билдирип калат. Ал сөздү пайдаланбай эле коюңуз, анын ордуна баланс на телефоне, деньги на телефоне деген сөздү пайдаланыңыз. Можете положить денег на мой телефон. Менин телефонума акча салып бере аласызбы? На мой телефон. Менин телефонума. Анан скинуть деп да айтат, ыргытып койчу деп, мисалы, чогуу иштегендерге айтып калабыз, Можете скинуть денег на мой телефон. А эгер сен деп айткыңыз келип атса, можешь скинуть денег, можешь положить денег деп айтат экенбиз. Дагы кандайдыр бир такталбаган суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астына комментарий жазыңыздар, жооп берүүгө аракет кылам. Поделиться деп тааныштарыңыздар менен, досторуңуздар менен бөлүшүп, жазылбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться деген кнопканы басып катталып, видеобуз жакса, класс деген бармакчаны басып, кандай оюңуздар болсо комментарий калтырсаңыздар болот.